Ош шаарындагы мөмө жемиш базары өзгөчө абалга карабай базарда эл батпайт. Азык-түлүк саткандарга уруксаат берилген, бирок мында кийим-кеченин соодасы да кызуу жүрүүдө. Алар көчмө орундугун көтөрүп алып, көчү түзүмдөрүнөн качып жүрүшөт. Базардын ар кайсы кычыгында соода кылып жүрүшкөнүн камера сыртында айтышты. Элдин мындай көптүгү 3-4 күндөн бери байкалууда. Мындагылар карантиндик мөөнөттүн бүтүшүн күтө алышкан эмес. Анткени тамак аш муктаждыгы аларды жумушка чыгууга аргасыз кылган. Мен 4 балам бар. Өзүммүн үйдө. Уларга оштон керек чыкты. Айласынан чыгып атат, мажбур чыгып атат. Үйдө балдар ашка турса, унун жок отурса анан кийин домдо болсо камалып отурат. Эшти күн көрбөй отурушат. Айылда болсо майыл жашоо бар экен. Чыгат анан кийин. Ушу жерден отуруп алып атасың, али нары кууп атат, али бери кууп атат. Отургузуп атат ушу. Биринчи биз корктук. 3 күн, 2 күн коркуп жүрдүм. Жок, кийин карасам бардыгы эле мындай неме жүрөт, анан көнүгүп кеттик, билбейбиз. Коркпой калдым. Учурдагы кырдаал экономикалык кризиске да туш кылган. Мындан улам соодагерлер аргасыз тобокелге салып базарга чыгышкан. Соода жайда элдин көбөйүп жаткандыгынан дезинфекциялоону күчөтүшкөн. Күндө барып маска менен саткандарды, анан жанакы антисептик менен отуруп сатуучулар, ошолорго чейин азыр карап атабыз да. Бирок чындап айтканда, бул чындап бүгүнкү күндө көйгөй болуп атат. Себеп дегенде баары бир жанакы адам көп топтолуп атат, кооптуулук бар. Бирок ошого карабастан одон дагы чоң кооптуулук бул азык-түлүк коопсуздугу болуп атат да. Жарандар көп, бирок тартип сакчыларынын көзөмөлүндө турат. Барган сайын базарга агылган элдин көптүгү Орозо айынан башталышынан бери күчөгөн. Сакалдарга үйүндө орозо кармаган адамдарына азык-түлүктөрдү камдап алсын деп, аларга карата түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, негизги базарга кирген адамдарга чектөө киргизген жокпуз. Товарларын арзан баада алышын чектей турган болсок, анда биз тескерисинче элдерге жардам кылбай социалдык чыңалууну күчөткөн болуп калат элек. Бирок күндүн экинчи жарымынан баштап бул базарларга келген адамдардын саны азайып, соода мурдагыдай кызуу жүрбөй жатат. Ошол эле мезгилде биздин кызматкерлер тынымсыз ушу базарга келген адамдарга дагы, андан сырткары шаардын аймактарында көп кабаттуу үйлөрдүн алдында элдерге түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп. Ал эми дарыгерлер карантиндик мөөнөттү узартууну туура көрүшүүдө. Анткени эркиндик берилсе, калктын кыймылы күчөп, оорунун таралуусу кескин жогорулашы ыктымал. Мындан кооптонгон дарыгерлер бейтаптын көбөйүшүнө учурдагы медицинанын абалы келбейт деп ачыкташат. 30-апрелде карантин бүткөн болсо, дарттын экинчи толкуну азыркыдан бир топ кооптуу абалга кептелиши мүмкүн. Элдер массован ооруп баштаган, жана оор акыбалда келгендердин саны 60-70ке кетип калса, анда медицинада коллапс болот да. Ушундай термин бар да. Коллапс деген медицина эч нерсе кыла албай, колубуз шалдырап, шалпайып, колубуз көтөрө албай, эч нерсе кыла албай калабыз. Себеби врачтардын саны жетпей калат. Врачтардын колундагы каражаты жетпей калат. Маскаларыбыз төгөнөт, респираторлорубуз төгөнөт, жана кийген кийимдерибиз төгөнөт. Эң негизгиси жанагы аппаратка салчу биз аппаратыбыз төгөнөт, жок болот. Болсо бир 15 аппаратыбыз болсо, азыр иштеп аткан ушу больницаларда. Өзгөчө абал жарыяланган кезде илдет жуктургандардын саны 50-гө жетип турган. Азыр айыгып чыккандарды эске албаганда 300гө чукул оорулуу бар. Оору жогорку чегинен өтүп кетти деген да күмөндүүлүк жаратат. Эми негизгиси ошентип кыйналып отуруп токтотуп калсак жакшы. Биз токтото албай, анан бири-бирибизге тарката баштайбыз. Андан ары дагы ошол экинчи волна деген экинчи толкундун опасный жагы, өтө коркунучтуу жагы ошол да. Буну жөнөкөй адамдар эмес, медицинанын чиновниктери да ошону маани бербей атат. Мага эпидемиолог врачтар айтып атат да, эгерде ошондой болуп калса, Кудай сактасын, өтө жаман акыбалда калабыз деп. Мына Ал эми өзгөчө абал киргизилген аймактын жоопкерчилигин алган коменданттар чектөөнүн узарышын же токтолушу боюнча бир чечимге келише элек. Бүгүнкү күнү өз ара карап жатышыптыр. Ал эми Бишкек шаарында 30-апрелден кийин бир нече кызматтардын жумуш баштоосуна уруксаат берилмекчи. Биз анализдеп көрүп, биринчи кезекте күнүмдүк акча иштегендер, курулушчулар, вулканизацияларга, такси кызматтарына уруксаат берилет. Бирок санитардык талапты сакташса гана. Станция технического обслуживания. Туркияда жашы улгайгандар жана жаш балдар такыр эле. Алардан башка жарандар ишемби, жекшемби күндөрү көчөгө чыгуусуна тыюу салынган. Коңшу Казакстан менен Өзбекстанда карантин 10 майга чейин узартылган. Аны менен катар карантин бүтсө да чектөөлөр алынбасы эскертилген. Орусияда вирусологдор изоляциялык режимди 12 майга чейин узартууну сунушташууда.
Дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, илдеттин жогорку чегинен өткөндөн кийин деле керектүү кызматтарга акырындан уруксаат берилген. Ал эми өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков карантиндик мезгил аяктаса да көзөмөлдү күчөтүү керек деген пикирин билдирген. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош шаары.